таланттарыбыз көп, айтор кыйынбыз эле. Мыктыбыз. Siz мага бересиз биринчи суроону? Жок, сиз мага бересиз биринчи суроону. 100 кыз, 100 деген, 1000 деген кыз. Арасында мени көргөн. Арасында көргөн эмесмин биринчи. Биз Кыргызстанга катышам деп, ал жака аябай эле көп акча кетти. Жакын курбусум менин. Жаш айырмачылыгында ошондо эле билгем сразу. Мен бир аз жашырып жүрдүм өз жашымда. Ата-энемдин да башында мен деле алдап жүрдүм. Ар кайсы концертте ар бир кыз менен бийлеп келсем, как только үйлөнгөндөн баштап только так Акмарал менен билгем. Анткени бунун жашоосунда көп эле кыздар. Эми негизи эле по факту эле да. Керексиз кылмас деп койчу. Болду, волнение болду. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Соло медиа каналынын лайв передачасынын көрөрмандары, көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Эрмек Керимбаев жана Акмарал Турдуева алдыңыздарда. Өзүбүз тууралуу айта кетсек, биз кимбиз? Биз бийчилербиз, хореографбыз. Кыргыз эстрадасында, кыргыз шоу бизнесинде бий жаратып, концерттерге кызмат өтөп келебиз. Анан дагы өзүбүз тууралуу айта кетсек, бир баланын ата-энеси, сүйүктүү жар, сүйүктүү күйөө. Дагы эмнебиз? Блогербиз, типа мода жаатында да иштейбиз, дефиле жаатында мен сүйүктүм Акмарал иштейт. Ошол айтып берсек толтура, таланттарыбыз аябай көп экен. Кичине скромный бололум, мактана бергиле деп. Баарын айтып салайын. Таланттарыбыз көп, айтор кыйынбыз эле. Мыктыбыз. Так, ошол бул жерге суроолор кетиптир бизге. Экөөбүз бири-бирибизге жүрүп турат. Жок. Кыздын 40 чачы уулу деп силерден баштайлы давайте. Сиз мага бересиз биринчи суроону? Жок, сиз мага бересиз биринчи суроону. Сим-карта сатып алуучуларга жаңы эреже. Кулактандыруу. 2024-жылдын 26-мартынан тарта Кыргызстандагы бардык уюлдук абоненттин персонификациялоонун жаңы эрежелери күчүнө кирет. Кыскасы эми сиз сим-карта сатып алсаңыз, аны сөзсүз түрдө өзүңүзгө каттооңуз зарыл. Аны үчүн атайын кеңсеге баруунун кереги жок. Мобилдик операторунун өзүнүн тиркемеси аркылуу онлайн каттоодон өтсөңүз болот. Аны үчүн сизге бир гана паспорт керектелет. 2024-жылдын 1-апрелинен тарта саткан сим-карталарда кээ бир кызматтар чектелүү болот. Качан сиз онлайн каттоодон өткөн соң бардык функциялар иштеп баштайт. Бийлик мындай чара жеке маалыматтын коопсуздугун сактоо үчүн кабыл алганын билдирди. Себеби биздин телефон номерлерге атайын электрондук капчыктар, банктык карталар жана соц аккаунттар байланган. Ошондой эле абоненттер мобилдик оператордун сатуу жана тейлөө кеңсесине барып, өзүнүн паспорту менен каттоодон өтө алышат. Биринчи суроо, Эрмектин кайсыл сапаттары сизге жагат дейт. Негизи көп жакшы сапаттар бар. Мактай берейин да. Бирок эң мындай важный, эң главный сапаты бул мага аябай эми орусча айтканда добрый. Мындай сыртынан со стороны анчалык кандай десем башкача көрүнгөнүнөн мындай ички душасы добрый, ошол несі жагат. Ошол старательный, да, мне короче көп эле. Вот. Болду, калган качестволорун деп коебуз. Көп эле айтып атканда слишком көп. Оода, сүйүүнүн көзү сокурайт, мынакей. Любой адамды жаман жакшысы менен эсле сүйсөң, бардык жагы менен жактырасың дейт, анан башка жактарын айтпай эле кол, Ладно, биринчи суроо. Биринчи жолугушуңуз эсиңиздеби?
Акмарал кастинг эмне кийип келди дейт. Биринчи жолугушуубуз эсимде. Датасын эсиңизде? Даталары эсимде уже калбай калды, эми эсимде болчу. Примерно. Эң башы биз эмнеден жолукканбыз? Мисс Кыргызстан баягы кастингинде мен ал жерде хореограф, бул катышуучу. 100 кыз, 100 деген, 1000 деген кыз. Арасында мени көргөн. Арасында көргөн эмесмин, биринчи дегенсиң, көргөн себеп дегенде эң башында сразу эле каблук баягы өзүнүн ал жерде өзүнүн немеси менен, эрежеси менен кийип келген кийим менен лосина, каблук, топик, по-моему, розовый беле, Капкара кийим. же капкара эле кийип келген. Жок, анда кийинки образдарын эсиме түшүртпөй. Ошондой кийип келген. Ары бери басып тим эле окуучудай болуп, тияка басып, бияка басып, анан мен мугалим болуп өзүнчө эле үйрөтүп. Башынан ылдый карапты. Бутунан башына чейин, башынан бутуна чейин тим эле түз басканды үйрөтүп. Бирок көпчүлүктөрдүн арасынан өзгөчө басчы. Өзгөчө бир образы бар болчу, өзгөчө өзүнүн какой-то бир техникасы бар болчу. Анан бирок анысын мен бир аз өзгөртүп, жөнгө салып, дагы деле жакшы кылганга аракет кылгам. Ошол эң биринчи көзөрмөм ошо. Мындайча айтканда, көзөрмөм дебейм, эң биринчи көрүп жактырып калуу сезимим, симпатия может ошол жерде жаралган. Биринчи жолугушууда, биринчи жолугушууда сразу эле. Так, мен экинчи суроону берейин. Экинчи суроо, Эрмектен алгач алган белегиңиз дейт, жана берген белегиңиз. Эң алгач негизи гүлдөрдү берчи, бирок эң кандай десем, дорогой подарок iPhone берген, iPhone 13 Pro Max беле? Жаңы чыккан кез небесный голубой. Небесный голубой ооба. Туулган күнүмө бергенсе? Жок, туулган күнүмө эмес. Жөн эле берген? Жөн эле, ооба. Обычно менин подароктарым жөн эле. Жөн эле. Вот, ошол. Менин берген подарогум болсо, туулган күнүңүзгө полный эме комплект эме алып бергем, костюм-шум. Тройка. Бул костюм-шум эмес, буну мен өзүм алгам. Жок, буну деле бирок мен алып бергем. Аны уже жыртып, уже. Бирок буну деле мен алып бердим. 13 iPhone кандай бергенди айтпайсыңбы? Баягы 13 iPhone өзү эмес, вот именно ошону кандай эмейде. Эме менен. Биз эмеге кафеге кирип, кафеде отуруп, анан тамак заказ кылып, анан жана эме бар го, үстүнө монтип жаап келет го, эмне эле? Фольга. Да. Фольга эмес, эме крышкасы менен, короче, жаап келген да. Анан мен вообще ойлогон эмесмин iPhone берет деп, бирок ошол мезгилде мен телефонум жок жүргөнүм да. Телефон айтерин де. Байкуштун боорумалуу чай. Телефонду ошо Мисс Кыргызстан жаракадан эчтекеси көрүнбөгөн. Мисс Кыргызстан. Анын баарын айтып элебизби? Жакшы да. Мисс Кыргызстанга катышам деп, ал жака аябай эле көп акча кетет, анан өзүмдүн iPhone'ум бар болчу, 11-чи, ошону сатып, катышып, анан 1 жыл телефону жок жүргөм. Анан ошол кезде Эрмек Керимбаевдин группасына келип, анан кийин биз сүйлөшүп баштаганбыз. Ошол кафеге кирип отурганда эмеге салып алып келди, тамактай кылып. Анан бирок вообще ойлогон эмесмин, намек да берген эмес, эчтеке, короче, вообще оюмда жок болчу да. Ал видео биздин Instagram баракчабызда, көптөгөн көрүүчүлөр болгон, көптөгөн лайктар болгон. Андыктан ошол жерден көрүп, Акмаралдын эмоциясын байкасаңыздар болот. Ошол анан шок болгом. Сүйүнгөн, шок болгон. Ала жактан. Көпкө жетти, бирок аны бат эле сатып салган кайрыле. Зато азыр 14 Pro Max. Так, сиз менби? Сиз азыр экинчи. Ким биринчи болуп сезимдерин билдире алды жана кандай сөздөрдү айтты? Ким биринчи? Мен биринчиби? Эмнеге сен? Сиз эми сен биринчи сүйлөп айтсаң, мен биринчи, наверное, баягы кыймыл аракетимди, сенин болгон багытымды, аракетимди билдирген биринчи мен болсом керек. Тим эле өлө үйрөтүп, улам кайра чакырып. Эме деп айткан эсиңизде? Айтпайсызбы деп ачык эле. Сиз деле айтпайсызбы? Мен вокруг да около кечке томуз болуп бир жагын айтып тим эле чувствомду мындай так таамай түз айтпай, вот типа, жагасың, анан мындай, үйгө жеткизчи, белектерди берчи,
дайыма мени ошол бийден, танцыдан алдыга койчу. Бүт клиптерге мени тарттырчу. Ошол, бирок сүйөм деп айтчу эмес, анан ушинтип айткам. Сүйсөң сүйөм деп айткыла деп. Ошол, анан мен өзүм да билдиргем чувстволорумду. Негизи эле сүйөм деп айтыш өмүрүмдө көп айтып көргөн эмесмин, бирок негизи эле адам эме деп айтылат го. Сүйөм деп эч качан көп адамдар биз айта бербейбиз, айрыкча кыргыздар. Анан мен да ошолордун арасында катарында болсом керек. Бирок анан барып жүрөк сүйсө баарына даяр болот экенсиң. Ошол жерде айтып, дагы эле айтып көрөм, буюрса. Азыр деле айткансыз. Азыр деле жаным, мен сени сүйөм го. Эрмектин жакшы көргөн ыры дейт. Кызы деген кап. Ыры. Эрмектин жакшы көргөн ыры, менин оюмча би чөйрөдө жүргөндүктөн көбүнчө хип-хоп ырлар жагат деп ойлойм, бирок кыргызча ырлардан жанагы менин колумду сурагандагы эме Эрлан Андашевдин кайсыл ыры эле кое бербейм деген ырында колумду сураган, ошондон кийин экөөбүздүкү ошол символ катары калып калган. Вот. Экөөсүн тең ошол эң биринчи жакшы көргөн ырыбыз, Ооба, и концертте да аябай. Тамак урутат. Эрлан Андашевдин концертинде, жеке концертинде ошол кое бербейм деген ырында биз Акмарал айымдын колун сураганбыз. Аябай чоң масштабта өткөн. Тоже YouTube каналдарында, биздин Instagram баракчаларыбызда бар. Ошол жерден көрүп алсаңыздар болот. Кое бербейм деген ырына сөздөрү аябай мага жаккан. Би дагы жакшы. Ошол жерде тарыхый, биз үчүн биздин үй бүлөбүздө тарыхый момент ошо видеодо жазылган. Так, идем дальше. Акмаралдын курбуларынын аты жана канча жылдан бери курбу болуп кетишет. Акмаралдын курбулары деле толтура, бирок прям эң жакыны деле жок го дейм. Саналуу эле, даже санап деле ала албайт экем. Баардык кыздарга болгон мамилеси түз, жакшы. Бирок жакын курбум дегени менимче окшойт, жакын курбусу менмин. Кээде ооба мен да подружкасы болуп кетем. Обычно. Ошо мен менен ушакташат, мен менен сырларын бөлүшөт. Кээде как подружки общаемся. Болгон нерсенин баарын айтып берем. Ооба, мен дагы отуруп алыптым эле. Ошондой, тиги жаман, бул жакшы. Совет берип подружкадай берет, чын эле. Ошо экен да. Күйөө деген ата болуш керек экен. Дос болуш керек. Апа болуш керек экен, дос болуш керек экен. Аябай подружка болуш керек экен. Ну, в общем, идем дальше. Кийинки суроо. Эрмектин апасынын туулган күнү качан дейт? Апамдын туулган күнү 12-чи. Билем, не билем. Унутпаңызмы кээде? 12-чи январь. Жакшы. 12-чи январь. Мынакей. Кандай келиңиз бар? Жигинт кандай эле? Жолуктала келбей. Так, кийинки мен кете берейин. 4-чү суроо. Акмарал менен жаш айырмачылыгыңыз качан билдиңиз? Жаш айырмачылыгымды ошондо эле билгем, сразу эле. Это мен билбейт болчумун. Мен бир аз жашырып жүрдүм өз жашымда. 4-5 жыл ылдыйраак айтып, Мен акыркы күнгө чейин паспортуңузду көрүңүзчү. Ата комментарийде бүт баары эле сизди жашыңызды аябай эле улуу айтып отурушканда. Бирок мен эмнегедир Акмаралды биринчи көргөндөн баштап, ошол башынан баштап үйлөнүп калганга чейин эмнегедир маани берген жокмун сенин жашыңа. Сен мынчадасың, мен мынчадамын деп мындай өзүмдү да улуу сезип, же ортобузду прям каждый раз санап деген тема болгон жок. Билбейм, жаш сүйүү жашка карабайт экен. Экөөбүздүн ортобуз жакшы эле бир жылдар батат, Менде да ошол вопрос. Ата энеңиз жаш айырмачылыгын билип каршылык көргөзгөн жокпу дейт. Каршы деле болгон жок, бирок ата энемдин да башында мен деле алдап жүрдүм. Мен 4-5 жыл айтсам, бул андан да 4-5 жыл кайда. Анын качан айттым, короче, акыркы эме на последний момент айттым да. Бирок каршы болушкан жок, мындай эле өзүң кандай десем, ата энем негизи эле бүт менин
решенияларыма каршычылык көргөзбөйт, өзүңдүн тандооң деп айтышат, дайыма колдоп келишет. Ошол папам да айтат постоянно эметип, сүйүү болсо эле эч нерсеге карабай чогуу жашап кетерсиз эле. Так, идем дальше. Акмарал кызганчакпы, башка айымдар менен чогуу бийлеп образ жаратууга кандай? Башка кыздар менен кандай образ эч бир жакшы карабайт. Мага келгенден баштап ал нерсени жойгон. Мен менен если байкасаңыздар мурда ар кайсы клипте, ар кайсы концертте ар бир кыз менен бийлеп келсем, как только үйлөнгөндөн баштап только так Акмарал менен бийлейм. Ошол түбөлүк жар болгон соң сахнада дагы түбөлүк менен би партнершам да. Негизи эми творческий эмеде чыгармачылык жөнүндө жүргөндө мындай негизи түшүнүш керек го ошондой моменттердечи, бирок түшүнүп атып эле анан кийин бир моментте жана мен кармап кеткен. Түшүнбөй кетесиң. По-любому Женская сущность. Ооба, от природы эме бар да, по-любому мындай. Не то взгляд болуп калды, не то эметип калды деп эле мындай эметип берет да. Анан каждый мелочка эле кызгана берем. Ошол. Кызганчакмын деп айтып койчу. Кыйналбай. Бирок анчалык эмес го. Башка кыздардай эмесмин. Реально факт болсо кызганам. А так мындай повод деле бербейт кызганган. Жибересиз. Ладно, бул аябай терең вопрос. Кете берели дальше. А то ушул жерден ушуп кетпейли. Так, меники беле? Сеники. Көпчүлүк элдердин алдында колуңузду сурарын сездиңизби дейт. Мен буну бардык эле интервьюларда айтып берген болушум керек. Эрон Андашевдин концерти 2 күн болгон. Анан программа боюнча эми 2 күн окшош эле өтөт, эмелерчи программа. Анан биринчи күнү ошол биздин кое бербейм деген ырында бийлеп атканда экөөбүз бийлеп ошо менен болду, подтанцовка бүтүп ошондой эле болгон да. А экинчи күнү болсо биз бийлеп атып, ортосунда жанагы кичинекей ангелочектер чыгып, биздин кыздар, балдар, танцорлор чыгып, мындай эме кылып баштаганда ошондой эле сездим, бирок ага чейин мындай эме деле болгон эмесмин. Кандай байкаган деле эмесмин. Иши кылып концертке даярданып эле ызычуу менен өтүп кеткен да. Ошондой эле шок болуп, кечке еще ойлонуп, кечке анда. Вот, ошо. Эми кичине билген, чындап айтканда, бирок мынчалык масштабты билген эмес. Жок, кичине деле билген эмесмин. Биринчи күнү мындай эле өткөн да. Ал учурда мындай болгон, ошол число, ошол убакыттарда биринчи Гүлназ Чыныбектин концерти болмок. Аныкы бир себептер менен башка дата жылып кетти да. Негизи Гүлназ Чыныбектин сольный концертинде колун сурамакмын. Да. Анан аныкы ошо жылып кетип, анан Эрлан ближайший концерт ошо Эрлан Андашевдики болчу. Анан ал жерде биздин жакшы көргөн ырыбыз бар болчу, жакшы көргөн бийибиз бар болчу. Анан ошол жерде идея келди. Ошол именно ырда ошончо күйөрмандардын алдында дворец спорта толо жык толгон эл. Ошол жерде музыкант, бардык условиясы ошол момент мен үчүн аябай лайыктуу болду. Даярдык чындап айтканда аябай масштабный болду. Ушто көп нерсени көрсөтпөш үчүн мен өзүнчө студияда даярдандым, башка кичинекей жүзүлөр менен, чоңдор менен, музыканттар менен за день концертте жолугуп сүйлөшүп, ушундай музыкаларды ойноп койсуңарбы, анан ушундай сүйлөп атканда мындай болсун, тигиндей болсун деп Свет менен өзүнчө сүйлөшүп, айтор аябай масштабты талап кылды. Бардыгы ойдогудай эле болду, бирок кичине сценарий башкача жылып кеткен. Но ойдогудай. Аны дагы YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Так, меникиби? Оштон биз жаңы эле келгенбиз. Нурлан Асиптин концерти болгон. Бир аз ал жерде суугураак экен. Бизге кичине суук тийип калыптыр.
Так, айымдар менен чогуу билегенде, так, Акмаралдын кийинип өзүн алып жүргөнүнө маани берип карайсызбы? Акмаралдын кийинген образдарына маани жакшы эле беребиз, карайбыз. Кээде даже өзү тандап берет. Кээде да өзүм тандайм. Көпчүлүк учурда баягы биздин эми статусу боюнча келиндик образга көптөгөн образдарга жарабайт. Эми кандай десек, башынан өзү кей-паперша болчу. Ал жерде образдар көбүнчө шорты кийишет, көбүнчө лосина кийишет, топик кийишет, ичин ачып кийишет. Анан өмүр бою ошого көнүп келген, өмүр бою ошондой бийлеп келген, мен деле, биз деле бийде андай образдарды дайым көрүп келгенбиз, билип келгенбиз. Анан жумушубузга жараша бардын эле оюн угуп берсең эми биз вообще жаманап эле билемекпиз. Даже көрүнбөй билет белек зашырмай да. Бирок чектен чыкпайт. Но где-то бир ортодо болсо керек. Образдары мага жагат аябай. Өзүнүн бир определенный вкусу бар, дайым тандап турат, менен советтешип турат. Ошол каршы деле эмесмин, каршы адамдар деле жок, баары көнүп бүттү. Бир гана ошо көрүүчүлөрүбүздүн кээде кыжыгына тийип турабыз. Мен негизи эле илгертен эле ошо би чөйрөсүндө жакын болгондуктан, кей-паперша болгондуктан ушундай шорты, юбкаларды көп кийчүмүн, бирок мындай эч ким эч нерсе дечү эмес, анткени элге чыгып андай болчу эмес да. Анан сиз колумду сурап, ошо күйөөгө тийип, анан кичине Инстаграмда эме просмотрлар эметип калганда уже все комментарийлердин баары жаман эме негативдер жазып. Ооба, анан мындай өлө жаман болгом да. Эртең менен туруп деле ошо мындай карабайын десең по-любому көрүнөт да, жалаң негатив комментарий окуп өлө мындай эме болгом. Ыйлагам деле аябай жаман болгом. Анан кийин может эметпей эле коебуз деп айткам. Мындай нормальный эле жол саноо сахнага чыгып десем, ооба, бирок эметкен жок. Наоборот, колдоп, поддержка кылып, эч кимдин оюн укпай эле кандай сага комфортно ошондой менен жашай бер деди. Ошо до сих пор ушинтип эле жүрөм. Даже биздин свадьбада сенин баягы ак платье, свадебный платье да, өзгөчө образды болгон. Аны Арзубек Ванама тигип өткөн, реклама алып кетпейлиби. Ошол көйнөк менен болгон видеолор аябай популярдуу болгон. Миллион санын көрсөткөн келин деп анан эме и ошондогу вот аябай бум болду го дейм. Ошонун астында вот экиге бөлүнгөн да. Бирөө современный өзгөчө деп, жатысы өтө эле ачык, ошо бутунун тилкеси өтө эле өйдө экен деп, в общем, аябай талаш болгон. Бирок ошол образдагы костюм, то есть платье аябай баарына жаккан. Көпчүлүк кардарлар ошо Арзубекке да кайрылышкан. Именно ушундай образ менен, ушундай платье менен көптөгөн образдарды потом көрүп жүрдүк. Именно ушундай ошол кездеги тигилген платьеден. Современный болгон да платье. Ошол кийинки эме суроо. Эрмек Керимбаевдин студиясында канча балдар жана кыздар эмгектенишет дейт. Канча балдар, канча кыздар? Бир 20 чакты бар эми основной состав бизде окуучулар болуп өзүнчө бөлүнөт, шоу, балет, эстрада өзүнчө бөлүнөт, тойго деп өзүнчө чыгышат, хореографтарыбыз өзүнчө. Аябай эле көп бөлүнөбүз, бирок эме поколение алып, мисалы үчүн азыр кайра жаңы дагы кабыл алып атабыз. Жаңы танцорлорду. Так, Акмаралдын зодиак белгиси кандай? Анын кандай белгиси? Ооба, зодиак белги. Анын күндөгү абалын билесизби? Знак зодиака что-то я кайсы эле? Телец беле? Амен. Кетем. Унутуп койдум. Так. Туулган күнүндө элестебейсизби? Кстати, скоро менин туулган күнүм. Март айы кайсыга кирет? Негизинен зодиакачы ишенбейм да. Вот ошо элестеткиле 6 миллиард адамды вот 12 зодиакага, 12 характеристикага бөлүп койгон да. Анан ошо ишенбейм деп атайын эстебейм да. Ошол, так что кийинки вопросы кеттик. Таппайсызбы? Кайсы эле?
Башкы тамгасын айтып койчу. О. О делей дегенсиң э? О эмне? Унутуп калып турмун. Чындап бирок мага үйрөң даже кээде өзүмдүкүн унутуп калам. Деп чыгып кеттим фоточкадан. Акмарал, сенин кайсы сапаттарың үчүн жактырды деп ойлойсуң дейт. Мен өзүң мактай берсең болот да же. Жок, эми өзү деле айтып калчу, айтат да эсик эле. Жөнөкөйлүк бул эң биринчи жөнөкөйлүк. Анан ценность кандай болот? Сен теткениңди. Баалай билген. Баалай билгенимди, түшүнө билгениңди, да. Ошону баалайт да. Она еще красивая, да потому что я жапчаш. Талантливая. Талантливая, плюс я модель. Эми алар бонус, бирок эң биринчи бул жөнөкөйлүк деп айткан өзү деле. Анткени бунун жашоосунда көп эле кыздар болгон. Эми негизи эле по факту эле да. Туурабы? Вот она. Жөнөсү. Болду, ар жак бир жактын баарын төгүп чача берейин дегенчи. Көп окуучуларыңыз болгон деп айтып атам, имеется в виду. Вот. Анан ошо Мисс Кыргызстанда деле көп 100 чакты, 1000дей кыз деп айтып атпайсызбы? Ошолордун арасынан эмнеге мени жактырып калды деп ойлойм. Эң биринчиси бул, конечно, внешностьтан кетет. Баарынан сулуу болсом, конечно, деле. Анан жөнөкөйлүк. Сразу жөнөкөйлүгүмдү байкап, ошондон кийин мындай бат тил табышып кеткенбиз. Ошо. Ладно. Таптыңыз. Так, мен улантам. Акмарал менен болгон кайсы окуядан көбүрөөк уяласыз дейт. Мен сенден кайсыл учурда эмнеден уялдым эле? Андай нерсе эсимде деле жок экен. Уялбайм деле. Кандай эмне болсо ачыгын айтабыз. Как есть эле жүрөбүз, эч бир көп нерседен тартынбайбыз. Жөнөкөйбүз дегендей. Баягы орусча айтканда не притворяемся, да? Как есть. Что есть, как есть деп коет го бага. Андай учурларыбыз деле жок экен. Так, кийинки вопроска өтө береличи. Кийинки эрмектин кайсы мүнөзү уулуңузда болушун каалайсыз дейт. Ошол мен жактырган мүнөздөр эле. Бирок эркекке бул эме мужественность жана мужской характер деп коет го, ошол эң важный деп ойлойм да. Ошол решительный болгон, анан жөнөкөй болгон, мынтип кетпей. Ошол анан таланттуу жагынан буюрса таланттуу эле болот деп ойлойм да. Экөөбүз билебиз, экөөбүз ырдайбыз, ошол. Өсөбүздөн өзү дейсиңби? Ооба. Хорошо. Так, что-то бизге суроолор өтүп, мен сени кайрыбаштан сүйүп атам да, я. Баягы ушундай эме бар го, психологияда. Бири-биринди негизи көп сүйлөшүш керек деп ойлойм. Бирок мындай форматта көптөн бери сүйлөшө элек болчук. Кече эле 8-март болгон, эч бир сезимдеримди айтпаптырмын, мынакей. Моменттен колдонуп. Давайте. Так, Акмарал менен алгачкы сахнадагы көз эрмемдер. Кандай? Алгачкы сахнадагы көз эрмемдер. Эң алгачкы сахнадагы көз эрмемдер. Чындап Акмарал келгенден баштап бизде концерт аябай көп болду. И көз эрмемдер болгондо эмне? Экөөбүз парный танцларды көп бийлеп турбуз. Ошол учурдагы ар бир көз эрмемде, ар бир образың, ар бир бийлегениң, күлгөнүң, жылмайганың, мени караганың. Мисалы үчүн буга чейин мен сахнада башка кыздар менен бийлеп келгенде баягы жумуш катары чыгып, там чисто включается вот это актерское мастерство и сахна эмне ошо ыр эмнени требует, ошону жаратасың и болду да. А биз экөөбүз сахнада баардык образ жаратып алабыз, чындап жашайбыз, прям тиктешип бийлейбиз и көпчүлүк моменттерде кармашабызбы, кучакташабызбы, айырмасы жок. Сонун керемет. Кийинки суроо, эрмектин бала чагы кайсыл жерде өттү дейт.
сиздин бала чагыңыз Гөлдө, Өрнөктө өттү, 11 класска чейин окудуңуз ошондо, 11-ди бүтүп, анан Шаарга келдиңиз. Вот. Ошондой айтылып. Бала чагым өтүп жаткан кезде сен даже төрөлүк болчуң дегенсиңер. Ошон үчүн көп эле билбейм, бала чагы жөнүндө. Буга жолуккандан баштап, ошондон берки историямды жакшы билет. Ага чейинки канча жашаганда, канча чоңойгондо, чындап айтканда көп деле сурап турсуң, э? Вот ушуну аз талкуулап айтып берейин насиби барча. Так. Акмарал Махрга эмне сурады? Жана алып бердиңизби? Негизи мен айтып кетсем болобу? Жана айтыппы? Анан сиз айтып. Мен айтпайм, анан сен айтасың. Менин вопросум бул. Сиз азыр iPhone деп саласыз да. Негизи iPhone эмес болчу да. Анан эмне эле? Lexus деп. Жок, жана эме молдо байке кирип эме окуйт го. Нике кыйып атканда. Нике кыйып атканда айтканда Махрга обычно эме деп. Мисалы үчүн разымын деп айтса деле болот депчи. Аны отурганда мен iPhone деп айткан эмесмин, жөн эле ошо разымын деп айткам. Көп адамдар да бар болчу. Анан свадьба күнү ошол интервьюдан сурап, Махрга эмне сурадыңыз дегенде жөн эле шутка эле айтып койгом. Эме iPhone сураган. iPhone 14 Pro Max деп. Аны ошондон соң астына кеткенде 14 сурап бер, 14 алып берди депчи. На самом деле аны сураган эмесмин, жөн эле разымын деп койгом. Вот. Мындай кичине жакшыраак эме болуп коеюнчу, чтобы ой. Каждый раз слушать тема, да? Ооба, каждый раз слушать тема. iPhone сурайт, анан кийин лучше бактылуулук сурабайсыңбы, анан лучше муну сурабайсың деп. Бактылуулук буюрса болот да, боло эле да, жакшы эле. Болот да дегенде, да. Вот баарына эле шүгүр. Ошол. А так iPhone сураган эмесмин. Вот, мен ошол ызычуу интервьюдон кийин кеткен iPhone болуп барат эле, анан iPhone Италияга алып бермедим. Ошого тиркеп туруп алып берип койдум. Могул iPhone да? Туган күнүнө алып берейин. Вот. Мен айтып берейин, кийинки вопросту. Эрмек канча каялыңыздарды аткарды дейт. Мен негизи каялдарым аябай көп. Каялым көп. Көп эле болуп турган жакшы анткени. Баары аткарылып калса, бул жашы ак кара эле болуп калат го. Анан жолуккандан эле баштап, даже үйлөнгөнгө чейин, кыз жигит болуп сүйлөшкөндөн баштап, даже кыз жигит болгонго чейин, мен агайым болуп жүргөндөн баштап эле мен подиумга чыккан эме мечтам бар болчу, сценага, чоң сценага чыккан мечтам бар болчу. Мисалы үчүн мен бийлеп келгем, өзүм кичинекей кезимде 5 жашыман эле самоучка болчумун. Бирок мондай биздин даже филармонияга чыгып көрбөптүрмүн да. Мен ошол танцевальный группага келгенден кийин анан филармонияга чыктым, биринчи жолу дворец спортага чыктым. Бул эми мындай эле эмелерим, как бы мечталарым, бирок ошолорду дагы мисалы үчүн мелочь болсо дагы ошолорду аткарып, бүгүнкү күнгө чейин кандай гана эме болбосун, максатым болбосун, тилегим болбосун, ошону колдоп келет. Вот ошого сизге рахмат. Эме моментин колдонуп айтып кетейинчи. Эч бир кандай оюма тоскоол болуп, мондай жок андай кылбай эле койчу бул эме дебейт да. Любой нерсеме поддержка берет. Буюрса дагы алдыда толтура чоң максаттарым бар, ага дагы биргеликте жетебиз деген ойдомун. Да? Буюрса. Акмарал үйлөнгөндөн кийин өзгөрүлдүбү? Ой, үйлөнгөндөн кийин. Күйгө дегени баш кошкондон кийин Акмарал өзгөрдүбү дейт. Өзгөрүлдү. Себеп дегенде Акмаралдын буга чейинки жашоосу өзү айткандай бала бакча, школа, да. Только школада болчу. Мага тийгенден баштап концерттер, жашоо, ары бери поездкалар, адамдар айтат го. Мындай эле жүргөндө эмес, а вот именно сыртка чыкканда билинет депчи. Эң биринчи чоң гастролдор ошол учурда дагы бир чоң проект болуп калды, Ритм Кыргызстана деген бир туристический компания. Анан Кыргызстандын бүт булуң бурч соонун кол жерлеринин баарына барыш керек болдук. Анан ошол жерде бир айлап ошо жол жүрдүк, бир айлап ар кайсы жерде жашадык. Вот ошол жерде чындап айтканда баягы жашоого, кыйынчылыкка, ар кандай учурга бышты деп айтсам болот. Баягы мисалы үчүн Инстаграмда
көп нерсе эмне только так результатты жакшы жерлерге киргизебиз го, андан тышкары ага чейинки түшүк, ага чейинки баардык коюлган жумуштар, нервдер, ошонун баарын бирге басып өтүп келатабыз. Чындап айтканда көп нерсе жакшы боло бербейт. Көп жакшы нерселердин аркасында биринчи жаман нерселер бар. Анын баарын чогуу чечип, чогуу решаем и идем вперед. Турмуш айтат го, өзү таразалап, эме турмуш сен өзүң деле бышырып коет дегендейчи. Бышып атабыз, өсүп атабыз. Эң башкысы токтобош керек экен. Канчалык оор болгон сайын, канчалык күйүт көп болгон сайын, значит адам өсөт экен, адам алдыга умтулат экен. Если чындап эч бир кыймыл болбосо, эч бир мечталарыбыз болбосо, ошондой нерсенин баарын көрбөсөк, ийгиликке жетишпейт го дейм ар бир адам. Ошол проблема Гүлзат Мамытбек айткандай, проблема көп болсун. Ошондо жашоо болот. Ошондо өсөсүң, өнөсүң дейт. Меники да ошол вопрос экен. Баш кошкондон кийин эрмек өзгөрдүбү деген. Вот өзү айтып кеткендей эле, баш кошконго чейин көптү өттүк, көптү көрдүк, бирок только эме болуп кандай десем, көбүнчө жакшы сторонасынан көрүп эметип аттык. Анан баш кошкондон кийин жана истинное лицо деп эле характерлеринди көрүп эме деп айтат го, сүйүү деген бул жанагы недостатоктарын дагы уже принимать этип баштайсың депчи. Вот биз ошо баш кошкондон кийин да канча нерсени өттүк, ошого дагы карабастан ошол бирок андай деле көбүнчөсү айтышат го, өлү 180 градуска өзгөрүп кетти, анан неме деп. Бирок меники наоборот, мактабайын десем айтыш керек болот да. Бирок по факту эле үйлөнгөндөн кийин аябай эле жакшы күйөө, буюрса жакшы ата дагы болуп, ата бүт нерсеге чогуу мени жетелеп, чогуу поддержка берип, эметип, короче, ушундай. Айтылат экен, негизи аял күйөөсү баягы тең кол карамашты. Да, анан мынтип мисалы үчүн күйөөсү алдыга оозуп мынтип кетип баратса, өз кызыкчылыгы менен, өз жумушу менен эле мындай жанындагысын эске албай да, же ичитпей, же үйрөтпөй, же мындай. В общем, өзүнчө кете берсе, өзүнчө кете берет экен. Эркек кишиге дагы баягы жубайы, жакын адамы кызыксыз болуп калат да. Либо же наоборот, если аялы өсүп өнүп кетсе, алдыга жылып кетсе, ошон үчүн менин оюмча айтарым бардык жаштарга, жаңы үйлөнгөндөргө, жашап келе жаткандарга чогуу болгула дайым. Ысык суук болобу, проблема болобу, китеп окусаңар дагы, музыка окусаңар дагы, вот ошонун баарын чогуу кылып турсаңар, чогуу бир ойдо болсоңуздар, и ортодогу ойго дайыма жаңы программаларды, жаңы жакшы нерселерди алып келип тең бөлүшүп турсаңыздар эле, менимче үй бүлөлүк бакыттын баары ошол себептер менен түзүлөт. Ошол нерселер менен көп нерсеге жетесиздер. Мен башында коркуп аткам эме деп. Күйөөгө тийгенге мен баары сонун болуп, анан күйөөгө тийгенден кийин может жанагы кээ бирлер бар го, сен мону кылыш керек, аялым мындай болуш керек, анан стереотиптерби? Ошону мисалы үчүн кантип эметем, кантип көтөрө алам депчи. Мисалы үчүн мен деген күйөөгө тийгенге чисто өзүм алсам даяр эмес болчумун да, бирок уже жаш айырмачылыгыбызданбы, мындай эме да, аябай сый бар. Мен бир нерсени кылбай калсам, бул өзү кылып коет, жардам берет. Анан ошондон мындай прям эме кандай айтып атам каладычы. Сүймөлө деп койчу. Короче, всё шикарно. Всё шикарно. Да. Керексиз кылыңыз деп койчу. Болду, волнение болбой. Мынча уялбасаңыз эле. Кызарып кеттим. Кызарып кеттим, прям көзүңөн жаш чыгып. Ошол айтарыбыз сүйүшкүлө, күйүшкүлө. Жашоо ар кимди ар кандай бөлөйт экен. Оочулуктар болот экен. Ошол учурда бирөө ар карап отура алса эле
көп нерсе башкача болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн дайым биргеликте кол кармаш болуп ток атак алдыга. Кыздар дагы эми только бала кылыш керек, бала эмеш керек деп жүрө бербей. Сами тоже шаг кылыш керек. Эми кээде болот го таарынычтар, уруштар, ошондо келип кечирим сурап койсо эчтеке болбойт. Эркектерге жашоо улана берет. Эркектерге бир совет, аял зат менен, айрыкча өзүңдүн жакын адам жубайың менен көп сүйлөшүш керек. Ар бир теманы, ар бир проблеманы көбүрөөк талкуулашың керек и ошону до конца чечмелеп, до конца общий бир түшүнүккө келмейинче ал нерсе көптөгөн бир башка бир нерселерге алып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жок болбойт да, ачып ошону решать этип. Всегда просто эле чогуу отургула, бет маңдай. Же бир учурдан пайдаланып, же ушундай учурда, в общем, всегда сүйлөшүш керек и все. Сүйлөшөсүң, чечишесиң. Кээде оюңду такыр эле эгоист болуп бербей эмес, вот ортодогу бир компромисс таап, бул жерде көп нерсе иштеш керек. Дипломатия, компромисс, түшүнүшүү, кээде уступкага келиш керек, кээде жена, кээде муж. В общем, ошондо анан өзүнчө эле эме болуп отурду го, такыр эле. Кыздарга совет берсеңиз, балдарга. Тим эле бир көптүгөн коңузчу. Буюрса баардыгы алды да. Менимче ушундай ойдо болсок, ушундай дагы деле ушул интервьюну буюрса 5 жылдан кийин же 10 жылдан кийин көрүп, мындан дагы өсүп, дагы башкача ойдо болсок, ошондо кубанычта болом. Буюрса, ошол келечектеги Эрмек менен Акмаралга салам айтып коеюн. Себеп дегенде кийинде болсо бул интервьюларыбызды көрүп турабыз, эстеп турабыз. Менимче кызыктуу болот. Ошол үчүн биринчи жашап жетели. Ошол баардыгыңыздарга ийгилик. Коштошолубу? Көрүшкөнчө үйдө бала бар, кетели эртерээк. Жакшы, мага передача жакты, формат өзгөчө. Негизи эле интервьюдо болбосо дагы өзүңүздөр ушундай үйдө отуруп алып, кухнядабы, залдабы, төшөктөбү, в общем, бири-бириңиздерге ушундай вопростор даярдап алып, талкуулап сүйлөшүп койсоңуздар. Идея жакшы экен, вопрос берип кайра бир волнага, бир эмеге, ойго келип аласыңыздар, если алыстап баратсаңыздар. Ошол бири-бириңиздерден алыстабагыла, сүйүшкүлө, күйүшкүлө. Чакырууга рахмат. Чоң рахмат силерге. YouTube Solo